Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев кылганына өкүнүп, туура жолго түшкөн камактагыларга ырайым берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Маалыматка караганда, өлкө конституциясынын кабыл алынгандыгынын 27 жылдыгына карата 92 жаранга ырайым берилет. Алардын 79-унун тыюу салынган уюмдардын ишине катышкандыгы үчүн соттолгондор түзөт. Жарлыкка ылайык 20 адам жазадан толугу менен бошотулса, 37си мөөнөтүнүн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыгат. Дагы 16 кишинин жазасы жеңилдейт. Жалпысынан 73 адам эркиндикке чыгып, пробация кызматынын каттоосунан чыгарылат. Мындан тышкары 19 адамдын жаза мөөнөтү кыскартылат. Ырайым берилгендердин арасында 3 аял жана 60 жаштан ашкан 3 эркек бар. Социал-демократтардын өкүлү 34 жаштагы Санна Марин жакынкы күндөрү Европа өкүлдөрүндөгү эң жаш премьер-министр болуп калышы мүмкүн. Бир нече күн мурда почта кызматкерлеринин жапырт иш таштоосунан кийин Финляндиянын мурдагы өкмөт башчысы Анtti Rinne отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Өкмөттү таратып жаңы шайлоо жарыялоо үчүн Социал-демократиялык партия дүйшөмбүгө караган түнү премьер-министрлик кызматка бир нече талапкерлерди көрсөткөн. Ички партиялык добуш берүүдө Марин жеңишке жетишкен. Эми анын талапкерлигин парламент жана президент бекитиши керек. Буга чейин Финляндиянын эң жаш премьер-министри Эско Ако болгон. Ал өкмөттү 36 жашында башкарган. Буга чейин Марин транспорт жана коммуникация министри болгон. Жакында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан Акнет жоопкерчилиги чектелген коомдун президентине карата кылмыш иши иликтенип, анын жыйынтыгы менен жалпы суммасы 150 миллион сомду түзгөн салыкты төлөөдөн качуу фактысы аныкталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Азыркы учурда Акнет жоопкерчилиги чектелген коом президентине карата кылмыш иши аяктап, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына иликтөө жана андан ары сотко үчүн жиберилди. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги вирустук гепатит боюнча маалымат таратып, бул илдетти дарылоого караганда алдын алуу жеңил экенин эскертти. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, борду жабыркаткан гепатит оорусунун Б жана С түрлөрүнүн 85% эч байкалбай жүрө бериши ыктымал. Бирок ал оорулуу адамга башкаларга жугуштуу болот. Гепатиттин Б түрүн алдын алыш үчүн Кыргызстанда эмдөөнүн жалпы элдик календарына ылайык балдар 1 жашка чыкканда 3 жолу эмделет. Расмий маалыматка караганда быйыл айда Б гепатитине 204 адам чалдыкты. Алардын дээрлик баары 20 жаштагы жогорку курактагылар. Ал эми С түрүнө 44 адам чалдыкты. Гепатиттин вирусу оңой менен өлбөйт. Айрым дезинфекциялоочу заттарга туруштук бере алат. Аны дарылоо узак убакытты талап кылат. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда Бишкек шаарынын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов боюнча сот иши каралып жатат. Соттук иштин жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочу Кубанычбек Кулматовду күнөөлүү деп таап, аны 15 жылга эркинен ажыратууну жана конфискациялоону суранды. Мындан тышкары мамлекеттик кызматта 2 жыл иштөөгө тыюу салууну өтүндү. Ал эми Албек Ибраимовду 20 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоону, 3 жыл мамлекеттик кызматтан иштөөгө тыюу салууну суранды. Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунда болгон жол кырсыгы фактысы боюнча Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы ээлеген кызматынан четтетилди. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Максат Чойбековдун катышуусундагы жол кырсыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Сотко чейинки өндүрүштүн материалын толук жана объективдүү иликтөө үчүн тиешелүү органга тапшырмалар берилди. Окуяны Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тыкыр көзөмөлгө алды. Ички иликтөө кызматы тергөө жүргүзүлүүдө. 8 декабрь күнү саат 19:30 чамасында Гүлчөө айылында жайгашкан номер 92-843 аскердик бөлүктүн ток урган аскери каза болду. Бул тууралуу башкы штабтын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, 2019 жылдын 4 декабрында Гүлчөө айылында жайгашкан номер 92-843 аскердик бөлүктүн келишимдик негизинде кызмат өтөп жаткан аскери радиотелефонист Ефрейтор тактикалык машыгуудан кайтып келе жатканда жогорку вольттуу электр өткөргүч зымынын жанынан өтүп баратып, радиостанциянын антеннасы аркылуу токко урунган. Жабыркаган аскер ооруканага жеткирилип, жардам көрсөтүлгөн. 6 декабрдан тартып ал Ош облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө болуп, кечки саат 18 чамасында абалы начарлаган. Дарыгерлер тарабынан бардык жардамдар көрсөтүлгөн, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес.
2019 жылдын 8 декабрында Россиянын Оренбург аймагында 4 кыргызстандык жол кырсыгынан улам каза болду. Аварияга учурган Toyota Prevna жана Mercedes Sprinter автомобили экөө тең күйүп кетип, жүргүнчүлөр автоунаадан түшүүгө үлгүрбөй калышып каза болушкан. Ал эми жараат алган 3 кыргыз учурда реанимация бөлүмүнө, стационардык бөлүмүнө которулган. Алардын арасында өзбекстандык бир жаран да бар. Каза болгондор 29, 34, 35 жана 38 жашта болушкан.